Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле асман тиреген аска зоолордун арасында эки бир тууган ага инелер Рейнхольд менен Гюнтерди көрөбүз. Алар кайсы бир бийиктикти багындыргандан кийин эч ким багындыра элек чокуу Нанга Парбатты багындыруу жөнүндө сүйлөшүп жатышкан. Кийинки көрүнүштө Рейнхольд аксаган абалда көптөгөн журналисттердин арасына кирип келет. Ал жерде экспедициянын жетекчиси Карл журналисттерге маалымат берип жаткан болчу. Ал Рейнхольдтун бир тууганы Гюнтердин өлүмүнө Рейнхольдту күнөөлөп, окуяны Рейнхольдтун маңдайында туруп алып эле өзү каалагандай урдуруп айтып жаткандыктан, маңдайда турган Рейнхольдтун кыжыры кайнап бакыра баштайт. Ал журналисттерге бүт бардыгы Карл айткандай эмес, ал көп нерсени бурмалап айтып жатат деп ачууланып, чынында кандай болгонун журналисттерге өз оозу менен айтып бере баштайт. Ал арканды алыс таштап, өзүнүн кичинекей чагынан баштап бардыгын айтып бере баштап, 1957-жылы Рейнхольд менен Гюнтердин кичинекей кездери көрсөтүлөт. Алар жаштайынан эле альпинизмге өтө кызыгып, жапысыраак аскаларга, тик дубалдарга тырмышып чыга беришчү. Ата-энеси аларды канча тыйышса деле болбой экөө альпинист болууну көксөшүп, ошол кезде эле алар Гималай тоо системасынын батыш жагындагы бийик болуп эсептелген Нанга Парбат чокусун багындырууну кыялданып коюшкан. Убакыт өтүп Рейнхольд менен Гюнтер эржетип чоң жигиттерге айланып, баягы көксөгөн кыялдарына жетүү үчүн экспедициянын курамына киргенге аракеттерди көрө башташат. Бул кезде ошол Гималай тоолорунун ар кайсы бийиктиктерин багындырып, ар кандай экспедицияларды уюштуруп жетектеп жүргөн Карл деген адам болчу. Рейнхольд өз жөндөмүн көрсөткөндөн кийин экспедициянын курамына кирип, бирок иниси Гюнтер ал курамга көпкө чейин кире албай жүрдү. Ал эми экөөнүн ата-энеси болсо аларды мындай иштен кайтара албаарын сезишип, балдарынын ар кайсы бийиктиктерге чыгып жатканын көрүп, алардын амандыгын гана тилеп калышты. Күндөрдүн биринде Рейнхольд Гюнтерге келип, ага сүйүнүчтүү кабарын айтып, эми ал дагы экспедициянын курамына кошулгандыгын сүйүнчүлөп, сүйүнүчтөрү койнуна батпай экөө андан ары дагы дайындана башташат. Ал эми Карлдын бул жолку экспедициясы дал ошол Нанга Парбатка болчу. Албетте бул экспедицияга чейин бул бийиктикти башкалар багындырганы менен, бул жолку экспедиция өзгөчө болгону турат. Анткени бул экспедиция Нанга Парбатка таптакыр башка жол менен, өтө татаал жол менен чыгышмак. Бул жол бардыгы үчүн өтө чоң, эбегейсиз бийик дубалды элестетет. Ошентип ага инелер ата-энеси менен коштошуп жолго чыгып жөнөшүп, апасы Рейнхольдко "Энең Гюнтерди жакшылап кара, аны аман эсен үйгө алып кел" деп тапшырат. Рейнхольд болсо апасына "Эч сарсана болбоңуз, бардыгы жакшы болот" деп убадасын берип жөнөп кетишет. Ошентип Карлдын экспедициясынын башталышы эле элге жаңылык жарата баштап, Нанга Парбат Пакистанда болгондуктан ошол жака жетип, андан ары дагы жолдорун улап жөнөшөт. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Канча деген жолдорду учак менен, унаа менен да жүрүп отурушуп, акыры ошол Пакистандын бийик тоолоруна да жете келишти. Албетте экспедицияга ар кандай каржы колдоолору көрсөтүлүп, жергиликтүү пакистандык жарандардын жардамы менен бир канча бийиктикке чыгып, биринчи базалык лагерди орнотушат. Эми Карл пландалган жол боюнча бир канча альпинистти жогору карай жөнөтүп, өзү лагерден дүрбү салып, рация менен байланышып отурду. Бирок альпинисттер бир канча бийиктикке көтөрүлүп, чакан лагерди орнотушуп, андан ары дагы жогору көтөрүлө баштаганда аба ырайы бузула баштайт. Чынында аба ырайы бузулганда жогору карай көтөрүлүү өтө эле кыйындыкты жаратты. Карл рация менен байланышка чыгып, артка кайткыла деп буйрук берип, бирок Рейнхольд "Мен максатыма жетмейинче артка бир да кадам баспайм" дегендей кылып, ошол жердеги бороон чапкынга карабай эле алачыктарын тигип ошол жерге жатып алышат. Эртеси таң атып, кайра кечкирип, бирок тоо башындагы оролгон булут такыр эле кетпей, аба ырайынын оңоло турган түрү жок. Бир кезде Феликс жана экинчи альпинист төмөнкү базалык лагерге түшүп келишип, Карлга тиги эки бир тууган түшпөйбүз деп жатышат. Алар аба ырайынын ачылышын күтөбүз деп жатышат деп айтат. Арадан 1-2 күн өтүп, бирок аба ырайы жакшы ачылбай койгондуктан бир туугандардын рациялары иштебей калганбы айтор, дагы бир альпинист жогору көтөрүлүп келип, Карл жазып берген катты окутат. Анда бир туугандардын азык түлүгү да түгөнүп калган.
болгондуктан төмөн түшүүгө аргасыз болушуп, базалык лагерге кайтып келип бир нече күн эс алып калышты. Карл болсо ошол күндөрдө келерки күндөрдүн аба ырайы кандай болорун болушунча изилдегенге аракет кылып, акыры Рейнхольд менен сүйлөшө баштайт. Ал Рейнхольдко сыягы биздин бул жолку экспедициябыз ишке ашпай калды окшойт. Анткени аба ырайын изилдеп көрсөк, жакынкы күндөрдө такыр эле ачылчудай эмес. Аба ырайынын ачылышы белгисиз болуп турат, ошондуктан көп тобокелге барбайлы. Мен деле бул экспедицияны ишке ашырып жеңишке жетким келет. Бирок тилекке каршы ушундай болуп калды деп айтса, мен чокуну багындырам деп көксөп турган Рейнхольд өз сөзүн баштайт. Биз бүгүн жогорку лагерлерди көздөй жөнөй берели. Рация менен байланышып турабыз. Эң жогорку лагерге жеткенде аба ырайы өтө бузула турган болсо, анда биз дароо артка кайтабыз деп айтып, Карлды көндүрүп, иниси Гюнтерди ээрчитет да дароо эле жолго чыгып кетет. Түндө алар жогорку лагерге жетип барып жатышып, эртеси күнү карашса аба ырайы бир аз ачылгандай болду. Анда Феликс менен экинчи альпинист дагы аракет кылып көрөлү дешкен Байтор. Алар дагы ошол күнү жогорку лагерге чыгып келишет. Ошентип төртөө улам сайын жогорулап, кадам артынан кадам таштап отуруп, азастан болсо дагы жогору жылып жатышты. Ал эми Карл болсо болгон иштин чоо жайын элге жаңылык кылып жайып жатат. Арадан 1-2 күн өткөндөн кийин Карл Рейнхольдко байланышка чыгып, биздин божомолубуз боюнча аба ырайы кайрадан бузулганы турат. Эртең кайрадан бороон чапкын башталып калышы мүмкүн. Ошону байкап тургула, эгер бузула турган болсо дароо артка кайткыла деп айтат. Анан да мен кечинде ракета аркылуу белги берем. Эгер көк түстөгү ракетаны аткан болсом, анда эртең күн ачык болот. Жок, кызыл түстөгү ракетаны ата турган болсом, анда бороон чапкын башталат. Анда кайтышыңар керек болуп калат деп айтса, өжөрлөнгөн Рейнхольд кайра эле өзүнүкүн бербей, эгер кызыл ракетаны атып кала турган болсоң, анда мен командамды кайра артка жөнөтөм. Мен болсо тобокелге салып бул чоккуга өзүм жалгыз чыгып келем деп айтат. Ошентип кеч да кирип, кечинде төмөнкү базалык лагерь тараптан кызыл ракета атылат. Анда команда сүйлөшүп, алар ошол жердеги чатырларда эле туруп турмакчы болушуп. Рейнхольд болсо өзү жалгыз түн бир маалында эле жогору көтөрүлүп жөнөйт. Ал өзүнө эч кандай аркан жана башка нерселерди албай эле командасына силер акырынан аркандарды жогору көздөй ийиле бергиле деп койгон. Эртең менен таңдын атышы менен Феликс жана Гюнтер экөө акырындан арканды ийилип жогору көздөй жөнөй башташып, бирок Феликс жөтөлүп өзүн жаман сезе баштайт. Гюнтер анын жогору чыга албаарын түшүнүп, анан да бул ийилип бара жаткан аркандардын пайдасы тийбейт го деп ойлоп, мен агам менен бирге чокуну багындырышым керек деп, эч кандай арканды да албай эле жогору көздөй тырмышып чыгып жөнөйт. Жаламаз оолордон укмуштуудай жерлерден жүрүп отуруп ал 4 саат дегенде эле ал агасы Рейнхольдтун аркасынан жетип барат. Анда Рейнхольд таң калып, сен 4 сааттын ичинде кантип жетип келдиң? Күчүңдү коротуп өзүңдү эмнеге кыйнайсың? Мен өзүм болсом ылдам эле чыгып түшмөкмүн. Эми экөөбүз болгондуктан өтө эле жай болуп калабыз деп айтат. Бирок эми артка жол жок болгондуктан, анан да алар чокуга жетели деп калышкандыктан болгон күчтөрүн жумшап эле жогору көздөй жөнөй башташты. Акыры алар чокуга чыгып жете келишип, сүйүнүшүп, иштериндеги бир башкача сезимдери менен бийиктиктен керемет айланага көз жүгүртүп турушту. Андан соң бири-бирин сүрөткө тартышат да, аба ырайы бузула электе эртелейли деп артка жөнөшөт. Бирок эми баардык кыйынчылыктар артка түшүүдө башталмак. Анткени алар өздөрү менен кошо курал-жарактары жана аркандары жок эле. Бир канча ылдый түшүп келишип, андан соң жаламаз ого туш болушканда, Рейнхольд төмөндү көздөй аркансыз түшө албаарына көз жетет. Анын үстүнө иниси Гюнтер өзүн өтө кыйнап койгондуктан, анын алы кетип ар кайсы жерден эле кулап кете жаздап жатты. Аңгыча болбой кеч кирип, түндө алар эч кандай алачыксыз түнөгөнгө туура келет. Мындай бийиктикте түндө алачыксыз жана жылытуучу нерселерсиз бул эки адамдын таңга чейин тирүү калышы дээрлик мүмкүн эместей болчу. Бирок таңдын атышы менен биз алардын тирүү калганын билебиз. Рейнхольд эптеп ордунан туруп жаламаз оодон башын чыгарса, төмөн жактан Феликс жана экинчи альпинист акырындан жогору көтөрүлүп келе жатышкан болот. Анда Рейнхольд кыйкыра баштап, алардын үнү бири-бирине араң дегенде угулуп, бирок аба ырайы бузулуп келе жаткандыктан аларга жогору чыгууга такыр эле мүмкүн эмес болуп калды. Феликс жана экинчи альпинист кайрадан артка кайтышып, ал эми Рейнхольд болсо бул жактан түшө албаарын түшүнүп, Гюнтерди ээрчитип тоонун башка беттеринен жол издеп жөнөйт. Ал эми базадагы Карл болсо канча күндөн бери жок болуп кетишкен альпинисттерден кабатыр. Көпчүлүгү аларды өлдү деп ойлой башташат. Ошентип катуу бороон чапкында башталып, Гюнтер барган сайын эле алсырап, алдан күчтөн тайып баратты. Алар тоонун ар кайсы жагынан ар кайсы жолдорду издешип, бирок өкүнүчтүүсү улам сайын эле бир жерге барып такалып, андан ары түшө алышпай, кайра артка кайтып башка жолдорду издөөгө туура келип жатты. Ошентип алар өтө укмуштуудай күч менен дагы бир түндөн аман калышып, таңдын атышы менен бактыга жараша алар туура жолго түшүшкөн Байтор тоодон бир аз ылдыйлап түшүп келе жаткандарын көрөбүз. Гюнтер басып баратып улам сайын жыгылып калып эле, Рейнхольдтон улам сайын артта калып баратты.
Бир канча жүргөндөн кийин Рейнхольд күн жерге кыйкырып, "Мен төмөнгө түшчү жолду көрүп турам. Буюрса биз аз калдык. Токтоп калбай баса бер" деп өзү дагы алдыны көздөй жүрүп кетет. Дээрлик баардык кооптуу жерлерден өтүп төмөндү көздөй түшкөн Рейнхольд мөңгүдөн ээрип жаткан сууну ичип бир аз өзүнө келет. Бирок эмнегедир эле бир топ артта калып калган Гюнтерден дайын жок. Ал эми Гюнтер болсо акырындан басып келе жатып эле бир кезде тоо башынан ылдый көчкү жүрө баштаганын көрөт. Ушундай чоң кар көчкү аны көздөй жылып келе жаткандыктан Гюнтер ошол жерден чалкасынан жыгылып эле эч жака жылганга бир дагы алы келбей, томсоруп караган бойдон эле кар көчкүнүн алдында калып кетет. Жогору жакта кар көчкү жүргөнүн сезген Рейнхольд кайрадан жогору көздөй шашкалактап жөнөп, болгон күчү менен жогору чыгып жетип барып, бирок далай жерде ээлеп жаткан кардын арасынан бир тууганы Гюнтерди такыр эле таба албай койду. Гюнтер! Бул кезде Феликс жана экинчи альпинист дагы болгон күчтөрүн жыйнап базалык лагерге жетип келишкен эле. Аларды көрүп баардыгы сүйүнүшүп, бирок Рейнхольд менен Гюнтердин тоо чокусунда калып кетишкендигин угуп жаман болушат. Рейнхольд болсо ал күнү кечке кайрадан төмөн түшө баштап, тырмышып отуруп төмөн жактан үшүк алып кеткен буттарын чечип, баса албай деле калгандыктан андан ары жөрмөлөп жөнөйт. Бирок өкүнүчтүүсү базалык лагерь тоонун башка тарабында болсо, Рейнхольд түшүп келген жер тоонун таптакыр эле башка тарабында болчу. Жөрмөлөп отуруп бир топ ылдыйлаган Рейнхольдту ошол жакта жашаган жергиликтүү элдер таап алышат. Эртеси күнү болсо Карл баардыгына жыйналгыла деп айтып, "Мени укпаган адамдарга мен дагы жоопкерчилик ала албайм. Мен аларды жогору чыккыла деген эмесмин. Мен аларды артка кайткыла дегем. Андыктан экспедиция бүттү" деп артка кайта башташат. Рейнхольд болсо жергиликтүү кыштактардын биринде бир аз эс алып уктагандан кийин эртеси ошол жактан өзөк жалгап, ал кыштактан өзү эле кеткенге аракет кылып, бирок дагы эле алы келбей бир жерде эси ооп калат. Анда жергиликтүү эл аны кайрадан таап алышып, алып жөнөшүп, чоң дарыядан эптеп көпүрө аркылуу өтүп, унаа каттаган жолго чыгарышат да бир аскердик унаага салып жиберишет. Бул кезде экспедиция дагы баардыгын жыйынтыктап артка кайтып келе жатышкан болчу. Алдыда жолго кулап калган таштарды тазалап жатышканын көргөн Карл ошол жака басып барып, ошол жерден эле эс үчүн билбей жаткан Рейнхольдту көрөт. Бул кезде элдин баарына бул экспедицияда эки альпинист көз жумду деп тарап кеткен болчу. Ошентип Рейнхольдту учак менен алып кетишип, акыры ал ооруканада ойгонот. Андан кийин гана таягын таянып алып барып, көп нерсени туура эмес кылып жеткирип жаткан Карлдын оозун жаап, журналисттерге бүт баарын ушундай кылып төкпөй чачпай айтып берет. Акыркы кадрларда Рейнхольд ата-энеси менен бирге чиркөөдө турганын көрөбүз. Сыягы ал өз бир тууганынын өлүмү үчүн өзүн күнөөлүү сезип калды окшойт. Ал кийинки жылдары дагы токтобой ошол Нанга Парбатка кайрадан барып, бир канча жыл бою энисинин сөөгүн тапканга аракет кылган. 1978 жылы Рейнхольд ошол Нанга Парбат чокусуна экинчи ирет чыгып, өзү жалгыз багындырган. Бул чокунун бийиктиги 8126 метрди түзүп, өтө кооптуу деп эсептелип, бул жерде да далай адамдардын өмүрлөрү кыйылган. Негизи эле жалпы жонунан карап көрсөк, кайсы гана чоку болбосун, ошол жака чыгып кайтпай калгандардын саны бир топ эле экен. Ал эми ошол Рейнхольдтун эниси Гюнтердин өлүк денеси 2005 жылы гана мөңгүнүн арасынан табылгандыгы айтылат. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.